1920-30 жылдары Совет бийлигинин кулакка тартуу, коллективдештирүү саясатынан нааразы болгон көтөрүлүш жана козголоңдор. Данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда карапайым эл айласынан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби, биринчи себеби кулакка тартуу. Ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен. Бул окуялар канчалык иликтенген жана кесепети кандай болгон? Мисалы анализдегенде ошол 30 жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Фрунзедеги түзөтүү мекемеси 88%га толгонун, Оштогу 116%га толгонун, Караколдогу түрмөлөр мисалы 138ге толгонун, Нарында 170ге, Талас 115. Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсызбы эже? Саламатсыздарбы? Мына эгемендик жылдардан кийин кыргыз тарыхчылары ушул совет мезгилиндеги жаап жашылып келген бир катар фактыларды ачыкка чыгарып, тарыхтын актай барактарын толуктоого умтулуп келатат да. Анын ичинде мына ушул Нарындагы эки окуя, биринчиси 20-жылдын башындагы козголоң, экинчиси ошол окуядан 10 жылдан кийинки ат башыдагы 30-жылдагы көтөрүлүш. Алды менен ушул 1920-жылдагы Нарындагы совет бийлигине каршы козголоң тууралуу кандай даректүү маалыматтар бар жана ал окуя кандай болгон? Мына ушундан баштайлы. Албетте, менин изилдөөм негизинен бул кыргыздардын Кытайга аргасыздан журт которушу камтылат. Бул журт которушу менин темам 1916-жылдан 1930-жылдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бирок ошону менен эле кайрадан кайтып келиши 62-жылдарга чейин камтып жазылды да. Демек ушул изилдөөлөрдү кылып жүрүп анан жанагы окуяларды таап калган турбайсызбы? Албетте, ал жер Нарын көтөрүлүшү деп аталат. 1920-жылы башталган. Бул 20-жылы башталып, мунун негизги көтөрүлүштүн жетекчилери ошол мезгилдеги Нарын аймагындагы эмгектенген, мисалы Бондарев жана ошондой эле Киряновдор көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Ал эми жергиликтүү улуттардан бул Жалыл Абдрахманов деген инсан катышкан экен. Бондарев жана Жалыл Абдрахманов кийин булар Кытайга качып кетишкен да. Бул темага эмне үчүн кайрылып калдым? Анткени мен Кытайда кытайлык кыргыздардын арасында изилдөө жүргүзүп жүрүп, мага ошол жергиликтүү калк айтып калышты. Мына бул жерде массалык ушул адамдардын өлүгү бар. Биз ушул жерге өтүп баратканда биз Куран окуп өтүп кетебиз депчи. Анан кайсы мезгилге таандык десем, ал айтты, бул Мөндүровдун көтөрүлүшүнө байланышкан деди да. Анан мына ушул экиндей ооз эки тарыхты чогулттук да. Анан бияка келип изилдөөлөрдү жүргүзсөк, биздин совет мезгилинде деле бул көтөрүлүштөр изилденген. Мисалы, эң биринчи ушул тарыхчы Жамгырчинов дагы өзүнүн кандидаттык ишин ушул Нарын көтөрүлүшү боюнча жазган экен да. Анан мына ошентип изилдеп жүрүп, биз көптөгөн архивтерге бардык. Бул 20-жылдагы көтөрүлүш боюнча. Анан эң жакшы архив бул Казакстанда Казакстандын биринчи президенти деген архив бар. Мына ошол архивде газетага, атайын ошол газетага чыгып, мына ошол эки көтөрүлүш жеңилгенден кийин Кыргызстанда 1000 киши жазага тартылып, башкача айтканда 1000 киши атылган экен. А бирок жалпы жеке эле Кыргызстан эмес, ушул Казакстан менен байланышып туруп, жалпы 3000 киши жазага тартылган экен да бул көтөрүлүш. Демек, Нарын көтөрүлүш. Демек, бул көтөрүлүштө дагы абдан массалык өзүнүн ушу камтыгандыгын, массалык бир күч болгондугун байкасак болот да. Масштабы чоң болгон. Масштабы абдан чоң болгон. Бирок ошол эки Бондарев жана Жалыл Абдрахмановдор качып кетишкен. Кирянов болсо колго түшкөн экен. Бул Кызыл үңкүр, ушу Нарынга бара жатканда Кызыл үңкүр деген жер бар. Мына ошол жерден колго түшүп, аны Караколго түрмөгө камалган экен. Мына ошол биз Каракол архивден, областтык архивден ошол Киряновдун өзүнүн колго түшкөндөгү жоопко тартылгандагы анын түшүндүрмө катын дагы таптык да. Нарын көтөрүлүшүнүн башында турган кишилер ушул Кирянов деп атабыз. Бул кызыл аскерде кызмат өтөгөн офицер деп жазып жүрүшөт. Бондаревди содагер деп жүрөбүз. Ал эми Жалил Абдрахманов деген ким болгон?
бул Жалыл Абдрахманов бул партиялык ошол нарындагы партиялык бир ишкер болгон экен. Ал эми Кирьянов болсо ошол совет бийлигинин азыркы бүгүнкү күндө билебиз Тору-Карттагы чек ара, мына ушул эки чек аранын заставанын начальниги болгон. Мына ушул экиндей кызматтарда турушкандагы алардын ураандары мени таң калтырганы да, алардын ураандары ушул эркин соода, эркиндик, мына ушул экиндей талаптарды коюшкан. Анткени мен өзүм изилдөө жүргүзүп жүрүп, мына ушул эки Тору-Карт аркылуу эркин соода жабылган, совет бийлиги орногондон баштап жабыла башташкан. Демек элдин деген байланышы үзүлбөйт да. Мисалы ошол эки Кыргызстандын аймагында кыргыздар жана Кытайдагы кыргыздар байыркы мезгилден бери алар алакалашып келген, экономикалык жактан, маданий жактан байланышып келишкен. Совет бийлиги орногондон кийин чек аралар жабыла баштаган акырындап. Мына ошол эркинтип алар көтөрүлүшкө чыгууга аргасыз болушкан. Анан Кирьянов 5-ноябрда өзүнүн жана чек арадагы аскерлери менен Нарынга келишкен дагы Нарынды басып алышкан. Ошентип басып алып туруп, алар андан ары келип, кийинки багыттары бул Токмокту, андан кийин бул Борбордук шаарга келишмек да. Бирок алардын максаттары тилекке ашкан эмес. Токмокко келе жаткан жерден алардын баардык жерден Кызыл армия өзүнүн аскерлерин жиберип, алар талкаланган. Бирок аларды Ивановкадагылар колдошкон, Токмоктуктар колдошкон экен көтөрүлүшкө чыккандарды. Башкача айтканда бул масштабтуу. Демек жеке эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып өттүм, бул Казакстандагы, Алматыдагы, Верныйда абдан жакшы колдошкон. Куугунтук курмандыктары подкасты. Куугунтук курмандыктары. Эми экинчи окуяга келсек да, мына ушул сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эл оозунда жана ак чубак көтөрүлүшү деген окуя. Ак чубак көтөрүлүшү же болбосо архивдик маалыматтарда черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Мен өзүм бала кезде ушул ат башылык болгондуктан биздин үйгө ушу аксакалдар келип ушу жашыруун ушул көтөрүлүш жөнүндө кеп кылышар эле, Кытайга качкандыгы жөнүндө. Анан кийин мен өзүм студент болуп калганда тарых факультетин мен ойлодум, бул 1916-жылы качкан экен деп. Анткени биздин өзүңүз билесиз, биздин тарыхта бул көтөрүлүштөр, башкача айтканда совет доорундагы көтөрүлүштөр Кыргызстан тарыхында деги эле бул маалымат жок, үсүл кесил гана 1-2 гана сүйлөм менен айтылат да, бүгүнкү күндө дагы. Анан бул көтөрүлүштүн максаты өзүңүз белгилеп кеттиңиз сурооңузда. Негизинен бул коллективизация мезгилинде башталган. Бул көтөрүлүш бул кулакка тартуу саясаты болгон биринчиден. Мына ушул эки кулакка тартуу саясаттын негизинде экинчиден бул дан планы болгон да. План. Мына ошол эки өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ат башы эң катаал, мисалы катаал жерде болгондуктан ал жерде эгин дагы бышпайт да. Анан бирок ошого карабастан эгин планы эң жогору коюлган. Мисалы арпа араң өскөн жерге мына ушул эки данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда, карапайым эл айласынан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да, биринчи себеби кулакка тартуу, экинчи себеби анан бул көтөрүлүштүн эң бир дагы бир нерсеси баса белгилеп кетишибиз керек. Казалчы Казыбек Мамбетемин дагы мына ушул көтөрүлүшкө активдүү бирден бир катышуучулар болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери боюнча дагы бүгүнкү күндө архивдик маалыматтарды издеп таптым. Мисалы Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Сүйүндүк Турсун деп басмачылар жөнүндө мындай учкай гана айтылып кеткен да. Мына ушул эки адамдар көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Булар ушул эки Кытайга качууга аргасыз болушкан. Элдер биринчи өзүнүн мүдөөсүн жөн гана тынч митинг менен айтууну көздөшкөн да. Бирок ошол эки ат башыга бара жатканда аларды замбирек менен, пулемет менен тосуп алышкан Кызыл армия. Анан элдер аргасыздан анан качууга аргасыз болушкан. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200дөй адам атылган экен. 200дөй адам атылып, анан бул кийин ал адам тирүү калган. Ошол жерде 9 жаштагы Курманакун деген бала 9 жашта болгон экен. Жалгыз ошол бала аман калган. Анткени эмне болуп, атасы бекем кучактаган, баягы Кытайга качып баратканда артынан Кызыл армия кубалап атат да. Анан атасы бекем кучактап калганда багы элдердин баардыгы атылганда, анан тиги бала эс алып калган экен да. Ошол кезде 9 жашта болгон Курманакун. Ал окуяларды ошол кийин биздин айылдагы ошол тарых
тарыхчылардан ошо топтодум да ооз-эки материалдарды. Бул боюнча абдан көп ооз-эки тарыхтарды топтодум. Анын ичинен ошо Мүсүралы деген ошо кезде 16 жашта болгон экен. Анан Кытайга бул сүйүндүк турсундар менен качкан дагы. Анан ошол Кызыл армия кубалаганда аскадан секирген да, 16 жаштагы бала секирген да, анан асканын учу бир көзүнө тийген экен да. Бир көзүнө тийип, анан кийин бир көзүнөн өтүп Кытайда ошол жерде түрмөдө 10 жылдан ашык отурган экен. Анан ал уже азиз болуп көзү көрбөй калгандан кийин анан бияка жиберишкен экен өзүнүн мекенине. Бияка келгенде дагы сөзсүз түрдө суракка алынган. Анан суракка алынып өзү жанагынтип көзүнөн жабыркап калган. Эми бул эч кандай коомго деле эч кандай коркунучу жок экен деп аны өзүнүн мекенине кое беришкен да. Анан ошентип өзү көзү көрбөй калып, ошо комузу менен ырдап өткөн экен да. Мен ушул эки окуяларды элге жеткиришим керек деп ырдап жүргөн экен. Мына ушул экиндей тагдырлар абдан оор трагедиялуу окуя экен. Бирок анан жана башында айтып кетпедиңизби, Кытайга барганда ошол жактагы биздин боордоштор Куран окуйт экен, массал көмүлгөн жери бар экен депчи. Демек буларды жазалоочу отряд ошол Кытайдын чек арасына барып кырып атабы? Бул мен ал айтып кеткеним биринчи бул 1920-жылдагы Нарын көтөрүлүшүнө мына ошол Бондарев болуп качып атышпайбы? Мына ошол окуясына. Ал эми бул көтөрүлүштөгүлөр дагы сөзсүз түрдө ошол Кытайдын аймагынан да кубалашкан. Кытайдын аймагынан, мисалы Казыбек казалчылар ошо Кытайдын аймагынан кармап келген. Бул айылдарга абдан көп барып изилдөө жүргүздүм. Ошол Кытайда улуттук айылдар бар да. 7 улуттук айыл бар. Мына ошол 7 улуттук айылда 1916-жылдан ушул 30-жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушкан да. Анан Казыбек казалчы, Кулчу Нумралиев, Абдылда Жаанбаевтар булар ошол Кытайдан, Кашкардан мына ошол эки жерге барууга аракет кылып, Көктөрекке барууга өзүнчө отурупташкан экен да булар, алар анткени качкындардын тобу ошол жерде болуп атпайбы? Анан ошентип алар багы өздөрүнүн жакындары мүмкүн ошол жердеби деп, ал Кашкардан Көктөрекке бара жаткан жерден анан кызыл аскерлер буларды ошол куугунтук кылып Кытайдын жергесине, Кыргызстан эмес, Кытайдын жергесинен анан Казыбек казалчыларды, анын аялын, Кулчу Нумралиевдин аялын, ошондой эле Абдылда Жаанбаевдин токолу болгон экен. Ошол кезде Ажар Кайчиева деп, бирок өзүнүн фамилиясы Курманалиева болгон экен. Анан кийин ага дагы куугунтук болгондуктан өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө, Кайчы деп, ушу кесип кетсинчи, мени куугунтук кылбасынчы деп, анан алардын ошол Кытайдан кармап келип Караколдун түрмөсүнө камаган да. Кыргыздар өтүп баргандан кийин ал жакта туруктуу калып калышты да, жана көтөрүлүш жетектеген кишилер. Азыр барбы урпактары? Урпактары бар. Биз ошо изилдөө жүргүзүп, абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк бул боюнча. Мына ошол 1916-жылдагы көтөрүлүштө кайсы жерде калып калгандыгын тактоо, экинчи жана 1920-жылдагы көтөрүлүштөр, андан кийин коллективизация мезгилинде 1930-жылдагы көтөрүлүш. Албетте урпактары бар. Бүгүнкү күндө мисалы биз ушул экспедиция жүргүзгөндө абдан көп маалыматтарды айтып беришти да. Биз андан ооз-эки тарыхты жана кайсы айылдарда жайгашкандыгын тактап келдик. Ушул 3 окуяда сиз айтып аткан 16-жылда ошондо 3 окуяда жер оодарып качкандар кийин кайтып, канчасы кайтып келди, канчасы биротоло ошол жакта калып калды деген изилдөөбүз барбы? Албетте бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мисалы ошол Көктөрек айылында бүгүнкү күндө 10 миңдей кыргыз жашайт да. Көктөрек улуттук айылы деп атайын статус алган. Бирок ал айылда байыркы мезгилден эле жашаган кыргыздар бар. Анан жанагындай аргасыз журт которуунун негизинде барып калыптанып калган кыргыздар. Мына ошондуктан ал жерде бир 50% аргасыз журт которуу. Ал эми Боздөөң, мисалы Ак суу жана Үч Турпанда Боздөөң, Жаман суу деген улуттук айылдар бар да. Мына бул Боздөөң жана Жаман суу айылдарында 80-90% мына ушул эки аргасыз журт которуунун негизинде барып калгандар да. Анан ушул эки Боздөөңгө барууга мүмкүнчүлүк албадык. Анткени ал чек арага жакын болгондуктан биз ал айылга
материалга бара албадык. Бирок ошого карабай биз ал жерде санжыра жазган адамдарды менен байланыштык да, чакырып келип ошол артышта байланыштык. Алардын айтуусу боюнча бизге белгисиз болгон Мансур Мамбеталиев деген адам жөнүндө абдан көп оозеки маалыматтар жана санжырада айтылат экен да. Анан ал кишини издеп, эмне үчүн биздин архивде жок деп, биздин борбордук архивде ал кишинин ушул басмачы деп Кытайдан өлтүрүп келген бир гана фотосун таптык. Башкача айтканда өлүп жаткан фотосу да. Анан мен ушул эмне үчүн ушул фотодон башка материал жок деп издеп жүрүп, биз ушул борбордук архивден таппаган материалды ошол Караколдо, Ысык көлдөгү борбордук архивде мына ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө материалдарды таптык. Ал да демек ошол ат башыдан болуп атабы? Жок, ал көлдөн болуп атат да. Бул жерде дагы Чолок деген көтөрүлүш болгон экен. Эмне үчүн Чолок деп? Бул Темировкада болгон бул көтөрүлүш. Көлдүн аймагында, көлдүн аймагында абдан көп көтөрүлүштөр болгон. Балыкчыда болгон, Барскоондо болгон. Ошол Совет мезгилинде эле да, 30-20-жылдар. Бул 32-жыл болуп атат да. Анан ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө абдан көп маалыматтар табылды. Анан ушул Чолок көтөрүлүшү жөнүндө да айтып кетсем, эмне үчүн Чолок көтөрүлүшү деп? Анткени бул кыска убакытта басылып калгандыктан, бул эки көлдүн эки тарабы чыкмак экен. Күнгөй жана Тескей тарабы. Анан бизди таң калтырганы дагы бул көтөрүлүштө атайын бир символ беришкен экен да, от жагылмак экен. Тиги көлдүн тиги тарабына от жагылып, ошол от жагылганда эки тарап чогуу чыгышмак экен да. Анан бирок бул кайсы жылга туура келет? 32-жылда, 1932-жылы. Анан багы эки көтөрүлүшкө чыга тургандар күтүп жатышат да, багы символду күтүп жатса, багы малчылар билбей эле от жагышат экен. Григорьевкадагы ошо Чолок көтөрүлүшү Темировка Григорьевкадан чыккан да. Анан алар көтөрүлүшкө чыгып алат дагы, тиги тарап чыкпай калат. Ошентип көтөрүлүш тез аранын ичинде басылат да. Тездик менен басылып, анан бул Чолок көтөрүлүшүнүн катышуучулары боюнча дагы архивдик маалыматтар табылды. Алардын жетекчилери келип туруп кампага камашат экен, бир 100дөй кишини камайт да. Анан камаганда анан ош жерден сүйлөшүп, азыр баарыбыз биз ушул эки жазага тартылып калышыбыз ыктымал. Андан көрө бир 10 тың чыкма жигиттер айтат экен да, биз моюнга алалы. Биз көтөрүлүштү баштаганбыз деп, анан ошол жерден моюнга алышып, алар кийин Карлака жана Карагандада лагерь бар го, түзөтүү лагерине 10 жылга айдалышкан экен да. Бул боюнча дагы абдан көп маалыматтар бар. Анан айрымдары Кытайга качып кетишкен да. Ошол эле көлдүн айланасынан. Мисалы Барскоон, жана Мансур Мамбеталиевди айтып атпайм, бул Барскоондук да. Мансур Мамбеталиев Кытайга качып, анан ошол Кытайдан өлтүрүлгөн алчы. Анан жана фотосу, тастыкталган фото бүгүнкү күндө биздин борбордук архивде турат. Балким ушул Совет бийлигинин кене каршы чыккан көтөрүлүштөр тууралуу өзүнчө бир масштабтуу изилдөө керекпи, кандай ойлойсуз? Албетте, масштабтуу изилдөө керек. Бул боюнча мен өзүмдүн ушул илимий ишимди жазып аяктадым. Бирок меники 1916-жылдан 34-жылга чейин. Анан келечекте ойлоп атабыз, ушул бир китеп кылып жазсак, Совет доорундагы козголоңдор. Анткени бул козголоңдор, айрым козголоңдорду биз дагы эле болсо тактай элекпиз да. Мисалы ошол эле Базар Коргондогу, Сузактагы көтөрүлүштөр, ал жерде эле мисалы 18ден ашык талаптар коюлган экен да. Мисалы Базар Коргондо, ошондой эле Сузактагы. Анан мени таң калтырганы, бул борбордук архивден дагы материалдар таптык. Ошол Кытайга качкан, ошол Сузак жана Базар Коргон жана ошондой эле Алайдагы Кытайга качкандардын туугандары ошол НКВД тарабынан ар бир тизмеге алынган экен. Кимдин тууганы Кытайга качып кеткен, кимдин тууганы Кытайдын кайсыл аймагында жашайт, жана кимдер качкан, бул жерде кимдер жашайт. Мына ушул экиндей архивдик материалды таап алып, мен абдан таң калтырды да. Биз ошол мезгилди карап көрсөк, багы архивди карап көрүп, мисалы анализ дегенде ошол 30-жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Эгерде мен ошол алган эмес проценти менен айтып көрсөм, абдан таң калыштуу проценттерге дал келдик да. Мисалы ошол Фрунзедеги
түзөтүү мекемеси башкача айтканда 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Караколдогу түрмөлөр мисалы 138 толгонун, Нарында 170, Талас 115 жана Жалал Абад 165% толгондугун көрөт. Ошол окуялар болгон учурда. Ушул окуялар болгондугу. Анткени биз анализдегенде мына ошореки кээ бир адамдар бейкүнөө эле мисалы ошол көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп эле камалып кетип атат да. Анан дагы бир материалды айтсам болот. Ушул архивде мени абдан таң калтырган бир материал дал келди. Мисалы ошол Чолок көтөрүлүшүнө катышкан Багышбеков Мамытбек жана Бекболотов Мамыт, ушул эки адам жөнүндө ушул Чолок көтөрүлүшүнүн жетекчиси деп айтылат дагы. Анан булар 34 жаштагы гана адамдар болгон экен да. Түрмөгө түшкөндө аларды сөзсүз түрдө ден соолугу текшерилген. Мисалы ошол медициналык кароодон өткөндө алар түрмөгө түшүп атканда ден соолугу чың болгон. Ал эми 6 айдан кийинки эгерде медициналык ошол карточкасын карасам, мисалы ошол эле кимдики Багышбеков Мамыттуку жүрөгү ооруган, ревматизм, мына ушурекиндей оорулар. Демек кыйноого кабылган, аябай оор шартта кармалган. Оор шарттагы. Андан кийин дагы бир маалыматты көрдүк. Ошол Караколдогу түрмөнүн эң ушурекиндей оор шартта болгондугун, ал эмес кызыл аскерлер ошо алардын жанагы эшиктерин ок менен аткылагандыгын, ок менен атып ойногондугу жөнүндө комиссия келип текшерилип, бул мындай болгон эмес деп чечим чыккан да. Демек мен аны айта албайм, демек болгонбу, болбогонбу. Бирок ошореки отурган адамдар кат менен жогорку инстанцияларга кат менен кайрылышып, өздөрү арыз жазышкан. Анан ошол комиссиянын чечими андай болгон эмес деп чечим чыгарган да. Жыйынтык чыгарсак болот, ошол кармоо өтө оор жагдайда болгондугун мен баса белгилеп айта алам да. Мына сиз архивтерди дагы, анан ошол окуялардын мындай эс тутумунда калган кишилер менен да көп жолугупсуз да. Жазалоо канчалык болгон, ошол жөнүндө маалыматтар барбы? Канча киши атылган, мисалы канчасы сүргүнгө айдалган? Ак чубак көтөрүлүшү боюнча, ошол кийинки эле 31-жылдагы көтөрүлүш. Ак чубак көтөрүлүшү боюнча негизи 8 киши атууга кеткен экен. Анын ичинде Казыбек Мамбетеминовду дагы алгачкы рет аны ошол жогорку жаза берилген, бирок кийин ал 10 жылга алмашылган да. Мына ушурекинде бизге ошореки колубузга тийген маалымат боюнча, демек мына ушурекинче адам атылган. Биз билбеген материалдар абдан көп, такталбаган абдан көп маалыматтар бар да. Мисалы ошол комиссия кандай түзүлгөн? Бир врач, бир ошол жердеги мисалы түзөтүү лагери дейбизби, же болбосо жаза аткаруу бир жайы дейбизби, ошонун башчысы, анан ошол ата турган бир адам. 3 адам же 5 адамдан комиссия түзүлгөн дагы. Анан айрым жерде архивде айтылат, ошол мисалы жергиликтүү жердин келе барып эле ошол НКВдынбы же ОГПнунбу ошол кеңсесинен эле мындай эле бир 100 чакырым жерге атылып көмүлдү деген да маалыматтар бар да. Бул эми ошол окуя басылгандан кийин жазага тартылгандарды аткандарга да, анан окуя учурунда кандай жоготуулар болгонун билбейбиз, Ал боюнча мен эми болгон маалыматтар боюнча топтодум да. Мисалы ат башыдагы ушул көтөрүлүштөн кийин 112 адам, мисалы 112 адамга өтө жогорку жаза берилген экен. Анын ичинде 10 жылга деп белгилейт, жана ошондой эле 5 жылга деп белгилейт. Сүргүнгө айдалып атат да булар. Сүргүнгө 3 жылга деп белгилейт. Анан дагы белгилеп айтсам болот, менин өзүмдүн таятамды биз көп жыл издедик да. Мына ошореки 32-жылы, 31-жылы көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп 32-жылы атылган да. Анан кийин гана мына жакында эле ушул 1 жыл мурун табылды. Биздин ушуреки материалдар, бул КГБнын архивтери материалдар жарыкка чыккандан кийин ушул Мамбетов Мады ушул 1932-жылы атылды деп. Анан демек таятаңыз дагы ошол ак чубак көтөрүлүшүнө катышкан да, менин өзүм таятам. Анан келечекте мына ушурекиндей бир архивтер ачылса, бизге архивтер, мисалы Борбордук архивтер, жана ошондой эле биз Казакстандын, Россиянын архивтерине, жана ошондой эле Өзбекстандын архивтерине барып иштейбиз. Бирок
бирок негизги материалдар бүгүнкү биздин мурунку КГБнын архивдеринде турат да. Анан бизге тарыхчыларга дагы баса белгилеп айткым келет, бизге ушул ачып беришсе архивде мүмкүн мындан дагы көптөгөн ошол көтөрүлүштөр, адамдардын тагдыры дагы биз ушул тарыхка тастыктап, тарых деген эмне? Бул келечектен сабак алуу үчүн жазылат. Анан келечектен сабак алуу үчүн биз ошол архивдер толук колубузда болсо, мындан ары дагы кеңири изилдөөлөр жүргүзөлөт беле деген ойду айтып кетмекчимин да. Мына кеп арасында ошо Казыбек Казалчы жөнүндө көп айтып атабыз да. Ошо Казыбек Маматемин уулу 2 жыл мурун гана жогорку сот тарабынан акталды да. Жана канча жылдыгы белгиленердин алдында гана жана ал киши ушул кантип аралашып калыптыр ошол окуяларгачы? Албетте, абдан жакшы суроо да. Казыбек Мамбетеминов кулакка тартылып Оренбургка, бул атасы менен үй бүлөсү менен булар кулакка тартылышып Оренбургда жашап калышкан. Анан Оренбургда жашап, мына ошол жерде көптөгөн бүгүнкү күндө биздин Борбордук архивде ошол Калилинге чейин арыз менен кайрылышып, анан ошол архивде дагы ошол Казыбек Мамбетеминовдун дагы колу менен коюлган дагы ушул арыздар бар да. Биз ушул туура эмес айдалдык. Менин атам эгерде мисалы манап боло турган болсо, мен эмне үчүн жазасыз эле жөн жерден мен ушинтип кулакка тартылдым. Анын чарбасын да көрсөтүп, мисалы чарбасында баланча уй, баланча кой болсо, менин эгерде чарбамда анчалык мисалы малжандык болбосо да мен туура эмес айдалдым деген арыздар жазылат да. Анан кийин аларга уруксат берилип, кайрадан Кыргызстанга келген да. Кайтып келип, Ак Талаада өзүнүн кайындарын жакта турат дагы. Анан ошол кезде кайрадан өзүнүн багы кичи мекенине ат башыга келгенде, анан ушул көтөрүлүшкө уже даярдыктар болуп калган болот да. Бирок ошол жерден Казыбек Казалчыга айтышкан экен, ат башы тынч эмес, сиз барбай туруңуз, Ак Талаада туруп туруңуз десе, мүмкүн ушу кичи мекенине сагынуу болгонбу, анан ошол ат башыга кайтып келет да. Анан кайтып келгенден кийин өз көзү менен көрүп, жанагы эркиндей болуп аткан окуялар жөнүндө, анан ырларында дагы ушул көтөрүлүш жөнүндө эң жакшы ушул Кытайга качуу жөнүндө дагы ырлары бар да. Анан аны да биз илимий изилдөөбүзгө колдондук. Анткени ушул Казыбек Казалчы ушул түздөн түз көтөрүлүштүн катышуучусу болуп, ошол ырларында эгерде биз оозеки тарыхты чогултуп атсак, биз 3-чү поколениядан чогултуп атабыз да. А Казыбек Казалчы өз көзү менен көрүп ырларында жазып кетип атат да. Анан ошо Кытайга кандай качкандыгын, анан үркүндөн кийин үркүн деп жазып атат. Үркүндөн кийин үркүн деп. Анан биз кытайлык кыргыздарга барганда, алар качан келдиңиз десе, алар айтат, кайсы үркүндө деп айтышат да. Анан биз таң калдык, бизде Кыргызстанда бир гана 1916-үркүндү айтабыз. Анан ал жерде кайра сизге суроо берет экен, кайсы үркүн деп. Анан Казыбек Казалчы да ошону жазып атат, үркүндөн кийинки үркүн деп. Ал жерде улуу үркүн, орто үркүн, анан кичүү үркүн деп айтылат да. Орто үркүн дегени жанагы 20-жылдарда. Нарындагы Бондуревдин, Мөндүрөв деп алар Мөндүрөв деп аташат да. Бондуревка байланышкан көтөрүлүш. Ал эми 3-үркүн, кичүү үркүн деп бул коллективизацияга байланышкан. Анан муну тастыктап, кийин Казыбек Казалчы да өзүнүн ырларында үркүндөн кийин биз үркүнгө качтык. Боз үйлөр ушинтип чечилбей калды, биз Кытайга качтык. Анан Кытайга кыйналып баргандагысын, ал жердеги Кытайдагы кыргыздар менен байланышын, оор абалын мына биз ошол Казыбек Казалчынын ырларынан да таба алабыз. Анан советтик системаны, советтик деген ушулбу деп абдан мындай өзү ушул эки советтик системаны жазат да, ушул эки туура эмес жолго бараткандыгын, карапайым калк абдан кыйналып аткандыгын ырларында таасин таамай чагылдырат. Эми жана бир суроо менен толуктап коюшубуз керек болуп атат. Эмне үчүн көтөрүлүш ушундай аталды экен? Эмне үчүн Ак Чубак, эмне үчүн Черик деп аталды экен депчи? Албетте, Казыбек Казалчы дагы ушул Ак Чубак уруусунан болгон, Черик уруусунан. Анан ошондуктан негизинен бул көтөрүлүшкө Черик уруусу катышкан да. Ошол Черик уруусунун ичинен дагы Ак Чубак, ошол уруусунун ичинен бөлүнүп кетет. Ошол Ак Чубак урууга катышкан. Анан ошондуктан элдин оосунда бул көтөрүлүш Ак Чубак көтөрүлүшү деп сакталып калган. Ал эми партиялык документтерде, архивдик документтерде Черик көтөрүлүшү деген ат менен белгилүү да. Урматтуу угарман, Куугунтук курмандык тарых подкастында совет мезгилиндеги көтөрүлүш жана козголоңдор
ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар тууралуу тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева менен маек курдук. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, YouTube'дагы баракчабыздан жана сайтыбыздан уга аласыздар.